Бүгін Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 24 жыл толду. Бул аралыкта кыргыз армиясы татаал жолду басып өттү. 90-жылдардан кийинки каатчылык аскерлердин турмушуна да таасирин тийгизип, жакшы курал-жаракты мындай кой, жарытылуу кийим-кече менен камсыз болбой калышкан. Бирок татаал жолдор артта калды. Бүгүн кыргыз армиясы такыр башка. Чыкыйган аскердик форма, жетиштүү курал-жарак менен камсыз болгон аскерлердин жатаканаларында заманбап шарттар менен камсыз болууда. Ал эми аскердик кызматта иштегендерге турак жайлар салынып, тапшырылып жатат. Куралдуу күчтөрдө болуп жаткан өзгөрүүлөр жоокер болууну самаган жаштардын катарын калыңдатты. Өз ыктыяры менен аскерге кызмат өтөгүсү келгендердин саны жыл санап өсүп бара жатат. Куралдуу күчтөрдүн бүгүнкү күндөгү абалы жана келечеги туурасында Нургүл Жумабекованын материалы. Дилбар Кошокбаева 5 жылдан бери чек ара кызматында эркектерден кем калышпай аскердик милдетин аткарууда. Буга чейин чаткалдын катаал шартында, андан соң сакалды тозотунда чек ара кайтарган булайым Баткен чек ара бөлүгүнө которулуп келгенине 2 жыл болду. Чындыгында айымдар үчүн аскер кызматын өтөө бул жеңилге турбайт. Үй бүлөгө караш керек, аскердик тартип дегендей, армияга келгенде дагы өзүбүздүн жетекчилердин, командирлердин буйруктарын так аткаруу бул биз үчүн кыйын, бирок кызыктуу дагы. Дилбардын жолдошу Талантта чек ара кызматынын күжүрмөн аскери. Ошондуктан Дилбар менен Талант бири-бирин жакшы түшүнөт. Буйрук деген буйрук, кызмат деген кызмат. Кесиптик майрамды да чек арачылар чогуу белгилейт. Биздин үй бүлөбүз боюнча мен агам бар, Байдулетов Накыл Сатыпалович полковник, чек ара кызматынын башкармалыгында иштейт. Андан кийин менин иним бар, Россияда Курганда бүтүп келген Байдулетов Нурмамат Жаныбекович, ал Айдаркен чек ара отрядынын Алга чек ара заставасында. Куралдуу күчтөрдүн күнү өлкөдө жыл сайын 29 майда белгиленет. 1991 жылы өзүн көз карансыз мамлекет катары жарыялаган Кыргызстан эгемен мамлекет катары улуттук армиясын төптөгөн. 92 жылы 29 майда президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын аймагында жайгашкан мурдагы Советтер Союзунун аскер бөлүктөрүн өлкө өз карамагына алган. Бул куралдуу күчтөрдү түптөөнүн жана мамлекеттин коопсуздугун камсыздоонун башаты болуп калган. Андан бери 24 жыл өттү. Бул ирет куралдуу күчтөр кесиптик майрамын жума күнү улуттук филармонияда белгиледи. Реформалоонун алкагында башталган бардык процесстер ишке ашып, жана куралдуу күчтөр өлкөнүн аскердик коопсуздугунун чакырыктары менен коркунучтарына шайкеш жооп бере алган мамлекеттин татыктуу аскердик уюму болоруна ишендирип кетет. Урматтуу ардагерлер жана аскер кызматкерлери, сиздер мамлекеттин кызыкчылыгын коргоодо, өлкөнүн тынч жашоосун камсыз кылууда татыктуу кызмат өтөп жатасыздар. Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын атынан аскерлерди коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров куттуктап, аларга президенттин каалоо тилегин жеткирди. Азырабал түп табырынан өзгөрдү. Бүгүн Кыргызстан чакан, бирок заманбап курал-жарак менен камсыз болгон куралдуу күчтөргө ээ. Куралдуу күчтөрүбүз жаңыланып, заманбап аскери инфраструктурасы түзүлүүдө. Аскер кызматкерлеринин маянасы көтөрүлүп, турак жай, башка социалдык муктаждыктары чечилип жатат. Ошондуктан аскер кызматынын кадыр баркы күн сайын өсүп, армияда кызмат өтөөгө умтулган жаштар саны аргыды. Бүгүн дүйнөдөгү дээрлик бардык өлкөлөр, анын ичинде Борбор Азия региону терроризм менен экстремизм коркунучуна кабылды. Мындан тышкары региондо этностор аралык проблемалар, жер, суу, чек ара талаштары да урчуп турат. Айрым серепчилер бул проблемалар сөзсүз чыр менен бүтөт деп сайрап жатышат. Алар аз келгенсип, кээ бир өлкө башчылары да Борбор Азияда жер талаш, суу талаш, согушка алып келет деп жылаандын башын чыгарып жатышат. Мындай курч кырдаалда өлкөбүздүн куралдуу күчтөрү жерге, бизге ким кол салса да, андай кара санатай күчтөргө туруштук берип, мекенибизди душмандардан коргоого даяр болуш керек. Темир Жумакадыров ошондой эле өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы президент Алмазбек Атамбаевдин атынан башкы штабтын, мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитетинен, мамлекеттик чек ара кызматынын жана улуттук гвардиянын өзгөчөлөнгөн 8 аскерине энчилүү сааттарды тапшырды. Президенттин энчилүү саатына ээ болгондордун бири Абакир Абдрахманов. Ал аскер реформасынын алгачкы жыйынтыктары сезилип жатканын билдирди. Медициналык жабдуулар менен
камсыз болуп жатабыз. Ошондой эле эң керектүү медициналык дары дармектер менен камсыздалуу өз убагында болуп жатат. Жылына 1,5 миңге жакын аскер кызматкерлери, алардын үй бүлө мүчөлөрү жана аскер кызматчылары дарыланып кетишет, реабилитация өтүшөт жана аскердик дарыгердик комиссиядан өтүшөт. Сырткы коркунучтар тууруп турган азыркы шартта ыкчам согушка жөндөмдүү армия керек. Бир учурда армия түп тамыры менен реформага муктаж болуп калган. Мындан улам соңку жылдары куралдуу күчтөрдү бекемдөө иштери жогорку деңгээлде колго алынды. Первый, пошел! Второй, пошел! Аскер реформасынын негизги багыттары өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясында камтылган. Бул документ 2017 жылга чейин эсептелген. Ага ылайык армиянын кем карч маселеси калыбына келтирилди. Аскер системасындагы башкаруу да өзгөрдү. 24 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү бүгүнкү күндө ар кандай окуялар өтүп, бүгүнкү күндө мен ойлойм Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө реформалар өтүп, бүгүнкү күндө астына койгон милдетти так аткарып атат. Кыйын кырдаал жаралганда ар бир секунд баалуу. Бытыранды болуп бириндеп калган бөлүктөрдүн аракеттерин башкаруу кыйын эле. Ошондуктан куралдуу күчтөрдүн башкы штабы түзүлдү. Мындайча айтканда аскерлерди башкаруунун бирдиктүү борбору түптөлдү. Коңшу өлкөлөр менен аскер кызматташтык жакшы жолго коюлду. Курал жарак, техника менен камсыздоого Орусия көмөк көрсөтүүдө. Офицердик курамда окутууга да көп көңүл бурулууда. Кызматыбыз буюрса өзгөргөнүбүздөй жакшы, буюрса шарттары бар, бүт условиясы жакшы. Мамлекет чек арада эч качан нажал болбой, тынч. Мамлекетте чек арада тынч болсо, мамлекетибизде Кыргызстанда тынч болот дейм, ошондуктан ошо Кыргызстан элине тынччылык калып кетмекчимин. Аскерлердин үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан колдоо жагы да жакшыра баштады. Алар үчүн турак жайлар курулуп, чекесинен бүткөндөрүнө батирге ээ болгондору бар. Атакуловдордун үй бүлөсүндө жолдошу да жубайы да аскер кызматкери. 13 жылдан бери түтүн булатып келе жаткан Жумабай менен Гүланда 3 уулду тарбиялап өстүрүүдө. Бирок туруктуу баш калкалай турган жайы болбогондон кийин батирден батирге көчүп, далай кыйынчылыктарды көргөн. Эми минтип үйлүү болуп отурат. Мурда ошо квартираларда жашап жүрдүк. Ошо 15 жыл болсо, 16 жыл болсо, 16 жылдан бери квартирада жашап келдик. Буюрса эми өзүбүздүн үй болуп калды. Буюрса бул жерде жакшы ишеничтүү кызмат кылабыз деген дагы айтып кетет элем. Быйыл болсо 36 батирлүү турак жай чүйдөгү чек арачыларга, 48 үй бүлөгө ылайыкталган 2 үй талас чек ара отрядтарынын аскерлерине тапшырылат. Баткендин аскерлери болсо 90 батирлүү 3 үйгө көчүп киришет. Бишкектеги аскер адамдарына дагы 81 батирлүү үйдүн ачкычтары тапшырыла турган күн дагы жакын калды. Нургүл Жумабекова, Канат Канеметов, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.